Өзгөн районунун Ичке Сай айылына кооптуу аймактын тургундары көчүп келе баштады. Алар үчүн 15 соток жерге чатыр тигилди. 23 үй бүлө Ичке Сай айылынын кооптуу тилкесинде жашап жаткан. Гүлнара Дыйканбаева да бала чакасы менен чатырда баш калкалоодо. Көчкүнүн тагында, суунун боюндабыз. 2 жылдан бери суу жеп үйүбүздү да кыйла келип калды, үйүбүзгө жакын эле калды. Бала чакамды түшүрө албайм сайга. Анан көчкүнү былтыр да чыккыла деген. Былтыр жер бөлгөндө, мен жаман адырдан бөлгөндө инсульт болуп калган, больницада эле. 6 ай жатып келсем, кийин жер жок, бөлүнүп бүттү деп бербей коюшту. 20 өтүп кеткен, 8 жыл болду өтүп кеткен. 6 балам бар. Ичке Сай айылындагы тоолордун 3 жеринен жарака кетип, тоо этегиндеги турак үйлөргө кооптуу деген бүтүм чыккан. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги кооптуу аймактагы калк токтоосуз көчүрүлсүн деген сунуш келтирген. МЧС тарабынан келип айтылып, мына 3 жерде белгилеп кетишти. Ал жердеги адамдарды мына коопсуз аймактарга көчүрүп чыгуу иштери жүргүзүлүп, мына бүгүнкү күндө мына чатырлар тигилип, коопсуз аймакка адамдар келип чыгышты. Азыр мына жерде чатырга келип жашагандардан 12 үй бүлө келип жашап атышат. Чатырда жашап жаткандар күндүз жазгы талаа иштери менен алектенүүсүн улантууда. Кеч киргенде гана келип чатырда түнөшөт. Жашоочулар жер көчкү коркунучу жок аймактан жер бөлүп берүүнү суранууда. Жамгыр жааганда эми алиги өзүңө сак бол дейт. Ушака чыгып, күндүз өзүбүздүн дыйканчылык менен азыр буудай эгип атабыз. Ушу талаа ишинде болуп атабыз. Анан ушу былтырдан бери ушу жарака бар көчкүлө деп алиги айыл башчы, айыл өкмөттөр келип атат. Биз ошолорго угуп, эми сактыкка кордук дейт да, жок дейт, эми биз чыгып атабыз эми биз. Өзгөн районунда жалпы 1014 үй бүлө кооптуу аймакта жашайт. Райондун аймагындагы 11 айыл өкмөттө 115 кооптуу участок бар. 2617 адам коопсуз аймакка көчүрүлүшү керек. 824 адам жер тилкелерин алып көчүп чыгып кетишкен. Ал эми 946сы жер участогун алган эмес. 846 адам жер тилкесин 2002 жылы алып, бирок көчпөй жатат. Таптакыр көчпөйм дегендерди, мына жерде бизде айыл өкмөттөрдөн райондук прокуратурага иск берип, райондук прокуратура тарабынан арыздар сотко берилип, 213-тün ичинен 174-үнө соттун чечими чыкты. Үйүнөн көчүп чыгып кетсин деп өзүнүн күчү менен, анан сот аткаруучулар чыгарып атат буну. Ичке Сай айылында 2007 жылы бир үй бүлө көчкү алдында калып 6 адам каза тапкан. Ал эми Аюу Сай тилкесинде 24 адамды көчкү басып калган. Жалпысынан Зергер айыл өкмөтү боюнча 400 адам кооптуу аймакта жашайт. Бирок жергиликтүү тургундар ата конушун таштап кете албай, көйгөй жаратууда. Кызыл Октябрь жана Кароол айыл аймагынын участоктарынан жерлер бөлүнүп берилген. Бирок бүгүнкү күндө элдерибиз ошол жака көчүрүү маселеси кичине татаалдаштырып турат. Себеби ал жакта элдер ошо жолу алыс деп ошол жака көп баш тартып атышат баргандан. Бирок биз бүгүнкү күнгө чейин ал нерсени карабай түшүндүрүү иштерин айылдар ар бир айылдарда түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эскертмелерди берип, алар менен токтоп калбастан такыр ушул көчүүдөн баш тарткандарды биз сот органдарына, прокуратура аркылуу сотко берип атабыз аларды. Өзгөн району боюнча Зергер, Көлдүк, Жалпакташ, Чаңгет, Ири Суу, Саламайлык айыл өкмөттөрүндө жарака жер көчкү түшүү коркунучу бар аймактар көп. Адыл Акжол уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.